түшүнгөнүм боюнча бүгүн балык бышырабыз. Сага балыктан жасалган тамактар жагабы, Айнур? Албетте, бул абдан пайдалуу да. Жакшы, андыктан бүгүн чүйгүн балык даамдары менен белгилүү болгон Эстон ашканасы менен таанышабыз. Бизди бүгүн ушул ашкана менен коногубуз Эстониянын Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү элчиси Яоп Оран тааныштырат. Саламатсызбы, элчи мырза? Улуу урматтуу элчи, кош келиңиз. Биздин программага келгениңизге чоң рахмат. Биз тамак жасоону абдан күтүп жатабыз. Айтсаңыз, бул кандай даам жана бизге эмне азыктар керек болот? Эң алгач чакыруу үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Камера алдында тамак жасоо көңүлдүү болсо керек. Бирок биринчи жолу бышырып жатам. Бүгүн чортон балыктан котлет жасайбыз. Чортондон котлет? Вау! Ооба, картошка жана кабыктуу буурчак менен. Бизге бул үчүн балык керек. Чортон. Фарш жасоого ылайыктуу балык филеси болушу маанилүү. Анын кандай кооз балык экенин көрсөтүү үчүн мында союл элек чортон көрсөтүлгөн. Чыныгы чортон балык кандай экенин түшүнүп алуу үчүн. Ооба, анан биз андан фарш кылабыз. Дагы бир нече ингредиент кошобуз жана котлет жасайбыз. Андан кийин котлеттерди куурабыз жана ак майдагы картошка менен дасторконго коебуз. Бул абдан белгилүү гарнир. Ал жөнүндө дагы толугураак айтып берем. Анан дагы буга жашыл кабыктуу буурчакты кошобуз. Жакшы экен. Анда ишти баштайлы. Эң биринчи биз ишти нандан баштайт окшойбуз. Ооба, нанды жакшы майдалаш керек. Ошондо каймак майды тез сиңирип алат. Муну чогуу кылсак болот. Бул тамак сиздерде көп жасалабы? Бул биздин жайкы тамагыбыз. Себеби жайында көп балык уулайбыз жана кармалган балыктан ушундай тамак жасайбыз. Жайкысын жеңил тамак жегин келет. Ал эми чортон майы аз жана абдан пайдалуу балык. Ооба, мен аны диеталык деп уккам. Аны жаңы картошка менен бышыруу оңой. Эгерде сыртта жылуу болсо, анда эшикке дасторкон жайып, үй бүлө чогуу тамактанса болот. Бирок бул даамды жылдын кайсы мезгили болбосун дасторконго кое берсе болот. Ал абдан даамдуу. Биз нанга каймак май койдук. Дагы нан бүткүл суюкту өзүнө сиңирип жумшарышы үчүн муну жакшы аралаштырып коюу керек. Андан соң биз жаябыз. Азырынча картошканы бышыра берсек болот. Эң жакшы ой. Биздин сүйүктүү майга бышкан картошка жөнүндө айтып берейин деп убада кылдым эле. Биз аны 2 баскыч менен бышырабыз. Алгач картошканы кайнатып алабыз. Андан соң каймак май менен сырты кызарганга чейин электр мешке салабыз. Жакшы, түшүндүм. Биз электр мешти эрте иштетип койгула. Бул техниканы жакшы билбейт экенмин. Маселе жок, аны Даурен иштетип коет. Албетте. Чоң рахмат. Электр меш иштеди. Эми кандай кылабыз? Картошканы кайнатуу керек. Бул үчүн орточо картошка жарайт. Анда картошканы сиздер менен чогуу арчып турайбыз. Аңгыча суу да кайнап калат. Биз эрте даярдандык. Картошканы арчыдык. Суу болсо кайнап калды. Жакшы, эми аны туураш керек. Мага аш тактай менен бычак берип коесузбу? Аш тактайды алыңыз. Бычак мына. Болушунча бирдей өлчөмдө тураңыздар.
Ушундайбы? Ооба, жакшы. Эми аны кайнап жаткан сууга салабыз. Капкакты жабабыз. Ал кайра кайнап чыкканда туз салабыз. Жакшы, анда картошка бышкычакты башка бир ишти кыла берсек болот. Анда котлет үчүн ингредиенттерди аралаштырабыз. Макул. Бизде чортон фаршы бар. Ага эмне кошобуз? Нандын майдасын кошсок болот. Алар жумшарып калды. Мен жасайын. Аны жоом гана кошуп аралаштырып коем, туурабы? Негизи бардык ингредиенттерди кошуп, баарын чогуу аралаштырган жакшы. Эми пиязды кошобуз. Ал бизде тууралып коюлган. Пиязды кошом. Даурен, сиздин кыймыл-аракетиңиз кадимки ашпозчудай элпек экен. Рахмат. Эми жумуртканы кошобуз. Ошентип туз, калемпир жана укроп татымалдарын кошуу калат. Бирок анын алдында болгон азыкты жакшы аралаштырабыз. Жакшы. Элчи мырза, биз муну аралаштыргыча суроо берүүгө уруксат этиңиз. Мен да бала кезимде дипломат болууну кыялдангам, бирок андай болбой калды. Мен да ошондой кыялдангам. Андыктан сиздин карьера жөнүндө билгибиз келет. Ал кандай башталган? Сиз кантип дипломат болуп калгансыз? Бул кесип сыртынан караганда чындап эле жакшы жана кызыктуу кесиппи? Моюнга алыш керек. Бул мен кыялданган жумуш. Дайыма дипломат болгум келчү. Мындай айтканда, бул жумуш көчөргөн эмгекти талап кылат. Ал эми карьералык жол абдан татаал болушу мүмкүн. Бирок кандай болсо дагы бул татыктуу жумуш. Азыр болсо биздин татымалдарды кошуу керек. Туз, калемпир жана укроп. Макул. Тузду бир чай кашыкка жеткирбей салуу жетиштүү. Жакшы, ушул жетет. Калемпир бир чымчым болсо жетет. Абдан аз керек. Фарш ачуу болбош керек да, туурабы? Бул сиздердин каалоого жараша. Эми укропту кошобуз. Аны туурап койгонбуз. Укроп Эстонияда абдан таанымал. Канча укроп керек? Бардык укропту сала бергиле. Жакшы, ал көп экен. Сиз укроп Эстонияда белгилүү деп айттыңыз. Ооба, ар бир эстон өзүнүн огородунда укроп өстүрөт. Бизге бул тааныш. Каалаган убакта өз огородуңдан бир тутам укропту үзүп аласың. Билесиздерби, анын жыты мага жайды эстетет. Туура, укроптун абдан жагымдуу жана жаңы жыты болот. Ооба, жайдын жаңы жыты. Эми мага кашык керек болот. Албетте, мына алыңыз. Рахмат, ошентип татымалдарды аралаштырган ыңгайлуу. Мага жардам берип коесузбу? Албетте. Менин карьерам жөнүндө суроого кайтып келсек. Менин резюмем абдан узун, анткени бизде ар бир 3 жылда ротация болуп турат. Ошондо сиз ар бир жолу жаңы жерге көчүп барып турасыз. Бирок Казакстандагы бул позиция элчи катары биринчи жумушум. Бул мага таптакыр жаңы кызмат. Анда сизди жаңы позиция менен куттуктайбыз. Рахмат, мен буга кубанычтамын. Сизге элчи болуунун мааниси кандай? Албетте, элчи болуу бул өз өлкөңдү башка мамлекеттерде тааныштыруу. Андыктан өлкөлөр арасында жакшы мамилелерди түзүү үчүн бардык аракеттерди көрүш керек. Жооңуз үчүн сизге чоң рахмат, элчи мырза. Эми биздин көрүүчүлөргө Эстония тууралуу бир нече кызыктуу фактыларды айтып берейин.
Эстония дүйнөдөгү электрондук өкмөт программасын эң биринчи ишке киргизген өлкө. 2014-жылдан тартып дүйнө жүзүндөгү адамдар Эстониядан санариптик идентификациялай алышат. Анын ичинде Европа биримдегинде компания ачууну кошкондо алдыңкы электрондук кызматтарын пайдалана алышат. Эстон тили дүйнөдөгү эң татаал тилдердин бири болуп саналат. Анда 14 грамматикалык жөндөмү бар жана башка тилдерде сейрек кездешкен көптөгөн өзгөчө табыштарды камтыйт. Таллинде Европадагы эң эски иштеп жаткан дарыкана Таун Холл дарыканасы жайгашкан. Ал 1422-жылы түптөлгөн жана өз интерьеринде орто кылымдык дарыкананын бүлүкчөлөрүн сактоо менен бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Коноктор мында эстондор бир нече кылымдар мурда кандай дары-дармек колдонгонун биле алышат. Эстонияда азыркыга чейин балык кургатуунун илгерки ыкмасын колдонушат. Эстониянын деңиз жээк аймактарында балыкты бак-дарак бутактарына илип ачык асман алдында кургатат. Бул иш бир нече жумага созулушу мүмкүн жана натыйжада эң сонун даамдуу балык даярдалат. Суу кайнап чыкты. Кабоктуу буурчакты салсак болот. Албетте. Алгач сууга бир аз туз салуу керек. Туз абдан аз кошулат. Андан соң кабоктуу буурчакты мискеге салабыз. Картошкабыз кантип жатат? Мен карап көрөйүн. Жумшарып калыптыр. Жакшы, анда өчүрүп коеюн. Биз сууну төктүк. Эми картошканы электр мешке салсак болот. Бизге ушул айнек керек. Мен көбүнчө ушуну колдоном. Картошка жабышып жана күйүп кетпеш үчүн алгач каймак менен калыптын түбүн жакшылап майлайбыз. Жакшы, түшүнүктүү. Бирок ошоно менен каймак майдын жумушу бүтпөйт. Биз аны дагы кошобуз. Картошка каймак май менен дайыма жакшы айкалышат. Жакшы идея, Даурен. Кычкачтар менен бир топ ыңгайлуу. Эң сонун. Рахмат. Эми май бөлүктөрүн жакшы тегиз эришүү үчүн ысык картошканын арасына коебуз. Ошондо даамы өзгөчө болот. Анда эми котлет жасайбызбы? Бизге азыр нан күкүмдөрү керек болот. Жок, күкүмдөр анан керек. Алгач котлеттерди жасайбыз. Аны чогуу кылсак болот. Мына мынтип кол менен фарштан котлеттерди жасайбыз. Андан соң аларды күкүмгө оонатабыз жана куурабыз. Жакшы, түшүндүм. Эки мүнөттөн кийин аларды оодарып койгонго болот. Сындырып албоо үчүн абдан кылдат которуу керек. Жакшы, мына бул тарабы кызарып калыптыр. Котлеттер күрөң түскө ээ болгуча куураш керек. Жакында дасторконго коебуз. Булар куурулгуча картошканы карайлы. Бир топ убакыт өттү, ал бышып калды. Аны электр мештен чыгарып салалы. Макул, мен чыгарайын. Ошентип бул тамакты даярдоого канча убакыт кетет?
Maybe 10. 10-15 мүнөттөй кетет. Жакшы экен. Okay. What a smell. Жыты керемет. Yeah. It looks tasty. Абдан даамдуу көрүнөт. Great. Okay, so I will Мен distribute кабыктуу буурчакты табактарга бөлүштүрөм. Ушундай кылып. kind of 3 portions. Yes. Yeah. Something like this. Yep, exactly. Сонун көрүнөт экен. Nice. Look nice. Эми And картошка now- менен котлеттерди салабыз. Yeah. Look at this. Муну карагылачы, эң сонун болду. Let's. I think we've done a Ооба, great биз job. жакшы жасадык деп ойлойм. Салттуу эстон даамы. Now, Анда жүрүңүздөр, дастарконго өтөлү жана биздин керемет даамдан ооз тиели. enjoy our amazing dish today. Great. Let's do that. Жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Өтүңүздөр. You're welcome. So, dear ambassador, now it's time for our Улуу урматтуу favorite элчи, part of the show. эми биздин шоунун эң сүйүктүү бөлүгүнө кезек келип жетти. Cooked today, it's pike cutlets. Сиздин уруксаат менен чортон этинен жасалган котлеттен ооз тиели. The result should be good, right? Алар абдан даамдуу болду деп ишенем. You were, Сөзсүз, анткени сиздер мага жакшы жардам бердиңиздер. Thank you. and I think it went well. Yeah. So. Ооба, биз аракет кылдык. Тамагыңыз таттуу болсун. So, let Мен me start котлеттен баштайт окшойм. Yes. because I Эч качан чорту балык этин ооз тийген эмесмин. Бул биринчи жолкусу болот. so it's also gonna be my first time. Yeah, we had pike in our Бул бизде бардык жерде кездешет. Менин билишимче Астанада дагы бар. available here in Astana as well. And it's a very Эстонияда бул абдан кеңири таралган балык. Ал дүйнө жүзү боюнча жеткиликтүү. Yeah. Сага жактыбы, Даурен? Oh, it's so Абдан даамдуу. Котлеттер жумшак экен. Good. It's really good. Ооба, абдан жумшак жана даамдуу. Бул рецептти бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Good. So, dear ambassador, we actually have Бизде сиз үчүн казак улуттук таттуулары жана чай менен желе турган азыктар бар. Kazakh traditional sweets. For example, this part, it's Мисалы, something жент. called, Жент, for example. Жент is Майдаланып куурулган, кант кошулган тароо. mixed with sugar. So please Мындан алып ооз тийип көрүңүз. try this one. Yes, yes. And also cottage Анан дагы cheese, мында right? быштактан So, as I жасалган said, шириндиктер бар. we love dairy Сиз products. уксаңыз керек, биз сүт азыктарын жакшы көрөбүз жана алар биздин дасторкондо дайыма турат, өзгөчө коноктосууда. When we, for example, are hosting our guests, honor guests, so it's always on our tables. So yeah. Yeah, some of Just it for- could Муну биринчи жолу ооз тиет окшойм. Yes, and borsaks. Мында борсоктор дагы бар. Бул нан азыгы, абдан белгилүү даам. yeah, borsok, I already Борсокту жеп көргөм, мага абдан жакты. we even thought Биз атүгүл дасторконубузду казакстандык ашкана менен тааныштыруу үчүн борсокту үйдөн жасап көрүүнү да ойлоп койдук. Аны жасоо абдан оңой. Ооба, бул жакшы ой. Easy recipe. And we Биз сиздин ишиңиз жөнүндө маекти уланталы деп турабыз. rules for your posting now. Сиздин Казакстандагы кызматыңыздын пландары жана максаттары кандай? well, I think there are some Бизде кээ бир секторлордо, мисалы транспорт жана логистика жаатында кызматташтык жөнгө салынды деп ойлойм. because Казакстандык компаниялар өз товарын Европага жөнөтүү үчүн Эстония портторун пайдаланат. goods to Europe. Yes, exactly. So Estonia is a seaside Эстония жээк өлкөсү болгондуктан ал жактан товарларды деңиз жолдору менен ташуу жеңил. to Estonia and Ал эми Казакстандан Эстонияга жүктөр темир жолдор менен жөнөтүлөт. Биз ушул тармакта кызматташууну чыңдоого кызыктарбыз. trade. Then also Сиз мурда эске салып өткөн санариптештирүү тармагы биздин кооперациянын дагы бир чөйрөсү болуп саналат. Бизде буга чейин Казакстан менен биргелешкен долбоорлор болгон. Мен казакстандык расмий өкүлдөрдөн өкмөттү санариптештирүү маселелери боюнча Эстония Казакстан үчүн үлгү болгонун уктум жана азыр бул тармакта бир топ алдыга кеткениңиздерди көрүп турам. sphere. And I think there are Биз биргеликте чогуу иштей турган көп тармактар бар деп эсептейм. Эстониялык компаниялар Казакстандын мындан ары дагы санариптик өнүгүүсүнө көмөктөшө алышат. and one area which Биздин кызматташуунун дагы бир чөйрөсү бул билим берүү тармагы. Эстониядагы билим берүү жетиштүү жогорку деңгээлде турат.
Биз көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө кеңири таралган окуучулардын жетишкендигин баалоо программасын колдонобуз. Ал тест PISA деп аталат. Children have ranked first in Europe in these tests. Эстон мектептеринин окуучулары ошол тесттирлөөнүн жыйынтыгы боюнча бүткүл Европада жана түгүл дүйнө жүзүндө алдыңкы позицияларды ээлейт. Казакстан бул тажрыйбада көптү алат деп ойлойм. Андыктан биздин кызматташуу абдан тыгыз жана көп тармактарды камтыйт. It's like economy, Жыйынтыктап айтсак, бул логистика жана транспорт, санариптештирүү жана IT, ошондой эле билим берүү тармагындагы кызматташтык. of the cooperation. But how can you Сиз биздин элдердин маданий жааттагы алакасын кандай мүнөздөйт элеңиз? with that heritage, with that legacy, you've come here to this country? Well, Чынында айрым эстондор Казакстанда 150 жылдан бери жашап келет. maybe 150 years ago, when they moved here. Айтмакчы, Астанага жакын жерде эски эстон кыштагы бар. Анда Совет убагында Казакстанга көчүп келген эстондордун урпактары бүгүнкүгө чейин жашайт. Алар эстон салттарын сактап калышкан. Grandparents have preserved this Estonian tradition, and we are Биздин элчилик алар менен дайыма байланышта. Аларга барып турабыз. Жана эстон маданиятын колдойбуз. Мындан тышкары Эстонияда казак диаспорасы бар. Андыктан биздин элдер илгертеден баш аталган. Өз ара жакшы мамиледе турат деп эсептейм. Биздин элдер ортосунда ишеним жана достук бар. long ago. So we trust each other, and we have very friendly relations. Yes, and it's always good to enhance. Муну укканыма абдан кубанычтамын. Мамлекеттер аралык байланыштарды өнүктүрүүдө дал ушул элдердин, адамдардын ортосундагы мамиле маанилүү. Very useful. So, dear Анда элчи мырза, келгениңизге чоң рахмат. Сиз мыкты конок болдуңуз. Биз сизге кесиптик чөйрөдөгү зор ийгиликтерди каалайбыз. Коштошуудан мурда сизге чакан белек ролого уруксат этиңиз. Бул сиздин үй бүлөңүз менен бөлүшө турган казак шириндиктери. Биздин программаны эстей жүрүңүз. Чоң рахмат. Бул жакшы тажрыйба болду. Келгениме кубанычтамын. Айтмакчы, мен быштактан обуз тээ элекмин. One of your sweets. So Мында башка дагы таттуулар бар. Мисалы, бул таруу салынган эклер. Tari inside it. Сизге кандай болду? do you like it? Жактыбы? it's nice, and Ооба, абдан жакты. Бирок даамы тааныш экен. sort of like the Сыр азыктарынан окшойт. Ооба, даамы сырга окшош, сүттөн жасалат. So thank you. Убакыт бөлүп келгениңизге жана ушул сонун рецепт үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Amazing recipes with us. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Ушуну менен берүүбүз аяктады. Talk & Cook программасынын башка чыгарылыштарын Silk Way телеканалынын сайтынан көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.